Мага Бишкек шаарынын Тимирязев көчөсүндөгү 74 номеринде жайгашкан Чүйкөв атындагы окуу жайдын жатаканасына жашап жаткан 35тен ашык үй бүлө кайрылып жатышат да. Ошондо бүгүнкү күндө Мураталы Куринкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалдык окуу жайын көчүрүп жатышат. Эми буздуруп анан башка жака көчүртөбүз дегендиктен ошол жатаканада жашаган адамдарды сыртка эшикке чыгарып жатышыптыр да. Алмаз Акунжанович, бул жерде деген жатаканада убагында 100дөн ашуун адам жашап жатат. Арасында эми ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар дейт, жаш балалуу үй бүлөлөр дейт. Анан ошол жашоочулардын мыйзамдуу ижара келишимдери бар жана алар 2025 жылдын аягына чейин түзүлгөн экен. Ошол мыйзамга ылайык бул адамдар такыр эле талаада сыртка таштабай бир ошол жагын жетекчилик карап коюңуздарчы деп суранып жатышат. Андан тышкары 1-Май районунда жайгашкан Республиканская жана Победа көчөлөрүнүн кесилишинде парк бар да. Ошол парктын ичинде канча жылдан бери 9 жер тилкеси бөлүнүп, жеке жактарга сатылып кеткен. Бирок бүгүнкү күндө прокуратура тарабынан чоң иштер жана натыйжалуу алар соттошуп, ошол сот тарабынан эл тарабын колдоп беришип, мамлекет тарабын колдоп беришип, 6 жер тилкеси кайтарылып, 3 тилке боюнча иштер улантылып жатат да. Бул үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз эл атынан. Анан жарандар мынтип сурап атышат да, ошондо элге кайрып берип бүткөндөн кийин абдан сонун паркта, ылдый жакта бизде парктар аз эле да. Ошондо воркаут жана балдар аянтчасын куруу боюнча өкмөттөн бир протоколдук тапшырма берилип, ушуну аягында биротоло элге ыңгайлуу кылып шарт түзүп бериңиздерчи деп суранып жатышат. Бул бир. Андан тышкары бизде Фучика көчөсүндө, бул аэропортко кетип бараткан жолдо жер астына өтмөк бар да, подземный переход. Абдан эскирип калган. Ушуну мэриядан суранып жатышат да элдер, жарыктандырып, анан ремонт жасап берсеңиздер, трассадан аэропортко кетип бараткан жол коопсуз да, эми билесиздер да, аябай ыңгайсыз. Ошону элге ыңгайлаштырып, ушул бизге ушул ремонтун жасап берсеңиздер, балдарыбыз мектепке барат дейт, жарандарыбыз өтөт, ошол жагынан бизге жеңилдеп өкмөт мэрия тарабынан каралып койсо жакшы болмок деп суранышты. Андан тышкары 1-Май районуна караштуу пригородный 2 жана 3 чоң көчөлөр бар да. Ошондо таза суу түтүкчөлөрүн жарылып, жараксыз абалда болуп жатат. Бишкек суу каналга кайрылышса мэриядагы ал ишканадан деген биздин баланста жок, буну деген УКС тарабынан чечилет деп, анан ушинтип бири-бирине улам жумшалгандыктан эл ортодо деген чайналып, кыйналып атат да. Кимиси болбосун да бизге ушул жактан оңдоп бериңиздерчи, УКСка тапшырма береби өкмөт тарабынан, мэриядан иши кылып жасап бериңиздерчи деп аябай суранып атышат да. Чоң рахмат.